Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын ысымы менен баштайбыз. Ассалому алейкум, урматтуу бир туугандар. Тутуп аткан орозолорубузду Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Бардыгыбызды Аллах Таала күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах Таала Куранда мындай дейт: эскерткен эскертүү албетте момундарга пайда берет дейт. Момундарга гана пайда берет экен да. Момун эместерге эч кандай пайдасы жок экен. Эгерде өзүбүздү момунбуз, мусулманбыз деп эсептей турган болсок, анда 21 март бул мусулмандардын майрамы эмес. Чубак устаз муну баса белгилеп өзүнүн Насаат медиа сайтында айткан. Пайгамбар алейхиссалам тыйган, кайтарган, сахабалар тыйган. Ошолордун баарын билип туруп, анан кайра бул күндү майрамдасак, бул биз үчүн күнөө жана уят. Ушул күнү майрамдай турган болсок, биз күнөөгө батабыз. Биз ыйманыбызды кетирип алабыз. Биз тутуп аткан орозобуздун соолун жууп алабыз да. Аллах Таала сактасын. Ушул күнү эч кандай майрамдабайлы, демедеги күн катары өткөрөлү туугандар. Эгерде даярданып алган болсок, подаркаларды алып койгон болсок, бирөөлөргө, жакындарыбызга берүүнү каалап, анда бүгүн берип алалы 20 мартта, же 22-синде, же 23-үндө берели да. Айтор ушул Норузду майрамдап жаткан адамдардын кыймыл аракетине окшош болуп калбасын да. Бул отко сыйынгандардын, күнгө сыйынгандардын майрамы да. Ошолорго кошулуп, биз дагы майрам десек, бул биз үчүн уят. Иманыбызды жууп албайлы, кетирип албайлы да. Кайра иман келтирип, кайра тазаланып, анан кайра мусулман болуш керек болот да. Имандан чыгып кетерин Чубак устаз баса белгилеп айткан. Чубак устаз раматылык бул Пайгамбар алейхисаламдын түздөн-түз мураскору туугандар. Муну кабыл алалы. Эскертип коюу. Ар бир адамда тандоо бар. Өзүңүздөр билесиздер. Бирок күнөө болуп жатканын, же күнөө ишти кылган жатканын көрүп туруп, биз унчукпай кое албайбыз туугандар. Анткени бардыгыбыз эмнебиз, бир тууганбыз да. Өзүбүзгө каалаганды өзгөлөргө биз албетте каалайбыз. Жакшылыкка чакырабыз, жамандыктан кайтарабыз. Ушул видеого лайк коюп жана бөлүшүп коюңуздар. Имандуу жар издөө YouTube каналына подписация кылыңыз.